бул айды ниетибизди оңдоп түздөп, чын ыхлас менен Аллах үчүн орозо кармаганга даярдана турган ай. Себеби дегенде бул ай ошол жан дүйнөнүн азыгы менен болуу менен бирге күнөөлөр кечириле турган ай. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дагы бир берекелүү хадистеринде "Мен сама иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min замбихи". Кимде-ким Аллага иман келтирип жана Аллах Таала вада кылган ушул ыйык Рамазан айында вада кылган улуу соопторду үмүт кылган абалда орозо кармаса, Аллах Таала анын күнөөлөрүн кечирет деп айтты. Демек, бул айда биз тооба кыла турган ай. Тообага басым жасала турган ай. Бул тооба кылууга ар бир адам аракет кылышыбыз керек деген маселе. Ал эми үчүнчү дагы бир баса белгилеп айта турган маселе, бул ай бизде демек тооба кылуудан кийинки эле адам өзүн өзү тарбиялай турган ай. Тарбиянын айы. Ошондуктан да Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде "Я юхалладина аману қу анфусакум ва ахликум нара". Аллага иман келтиргендер, силер эң алгач өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозок отунан куткаргыла деп айткан. Демек, бул ай келгенде ар бирибиз башка айда мүмкүнчүлүк болбогон абалда, бирок ушул айда Аллах Таала көптөгөн бизге мүмкүнчүлүктөрдү берген ай. Ушул айда өзү менен кошо балдарыбызга туура тарбия берүүгө, аларга бир Рамазандын туура таасирин алууга аларга дагы өлкө түзүп бериш керек. Себеби дегенде, бул айда кылынган амалдар башка айларга караганда биз өзгөчөлүктөрү бар. Жана ушул айда кылынган тарбия дагы албетте таасири чоң болот. Мына ошондуктан ушул айда көбүрөөк тарбияга басым жасоо керек. Тарбиянын негизги бул баягы Рамазан айы Аллах адам баласы бизге берилген ар бир фарыздын аркасында эле өзгөрүүнү талап кылат негизи. Өзгөрүүнү талап кылат. Мына ошондуктан бул ай балким тарбиядан кийинки нерсе, максат кылынган нерсе. Демек, тарбияны эмне үчүн алабыз, Куранды эмне үчүн окуйбуз, эмне үчүн биз тооба кылабыз? Демек, өзгөрүү үчүн.